Бул 5 айлык кызамык менен башка бөлүмдө жатып, кызамык оорулуу менен байланышта болуп, ошол менен контакт болуп калгандан кийин келип жаткан оорулуу бала. Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарынын балдар бөлүмүндө учурда 24 бала кызамык оорусуна чалдыгып дарылоодон өтүп жатат. Алардын 70%га жакыны 1 жашка чейинки ымыркайлар. Анткени аларга 9 айлык болгонго чейин кызамык оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлбөйт. Кандайсыз, жакшыбы? Бүгүн жакшы болдуңарбы? 10 жаштагы Муслима кызамык илдетин жуктуруп 1 жумадан бери дарыланып жатат. Чоң энесинин айтымында дене табы катуу көтөрүлүп, дары-дармек жардам бербегендиктен ооруканага алып келишкен. Анда жугуштуу ооруну жуктуруп алганы аныкталган. Дарыгерлер кызамыкка каршы эмдөө албаганын аныкташкан. Мактаптан Неберем мектептен келип эле катуу ооруп калды. Дене табы 39-40ка чейин көтөрүлдү. Кандай дары берсек да түшкөн жок. Анан дары ооруканага алып келдик. Денесинде майда кызыл чыкмалар чыкканын көрдүк. Ооба, дарыгерлерге эмдөө албаганыбызды айттык. Анткени эч бир балдарыма алдырган эмес элем. Дарыгерлердин кеңеши менен ооруну жуктургандан кийин үй бүлө мүчөлөрүбүздүн баары эмдөө алдык. Балаларга жакшы көрөйлөр, вактында прививкаларды алыш керек. Дарыгерлердин айтымында кызамык оорусунун жайылышы басаңдай элек. Январь айы ичинде 90га жакын балдар бул илдетке чалдыгып ооруканага кайрылышкан. Жугуштуу оорунун алдын алуу бир гана эмдөө экенин бардык кайрылган ата-энелерге түшүндүрүлүп келет. Биз кызамыкты алдын алуу жолдору менен тааныштык. Убагында прививкасын алышыбыз керек экен. Менин балам кичине болгондугуна байланыштуу. Биз ноябрь-декабрда алган эмеспиз. Биз кичине болгонбуз. Ошого жуктуруп алдык биз ооруну. Бардык ата-энелерге айтарым, прививканы убагында алгыла. Учурда өлкөдө курч, сасык тумоо оорусу да күч. Адистер грипп менен кызамык оорусунун белгилери окшош болуп жатканын айтышат. Эгерде балдарда дене табы көтөрүлүп, жөтөл менен коштолгон белгилер байкалса, дароо дарыгерге кайрылуусун эскертет. Кызамык бул өзү негизи өтө оор оору. Кабылдоолору аябай жаман. Өпкөнүн сезгилишине алып келет, кулактын укпай калышына, көзүнүн көрбөй калышына алып келет, мээнин ишип кетишине алып келет. Азыркы күндө бизде көбүнчө кабылдоолор менен жатат. Анын үстүнөн бул кызамык менен ооруганда биринчиден дене табы көтөрүлөт. 38-39 градуска чейин көтөрүлүп, 4 күн, 5 күн аябай бийик көтөрүлүп, бала чабалактап, энесин эме албай аябай кыйналып, энтигип, жөтөлүп, иштери суюлуп, өтө оор абалда келишет. Ал эми кызамык илдетин алдын алуу бир гана эмдөө. Бул үчүн бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда кызамыкка каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. Бул үчүн вакцина Ошто жетиштүү камдалган. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.